Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын 2022-жыл жыйынтыгы тууралуу. Балыкчы Кочкор темир жолунун 5 чакырымы курулуп бүттү. 100 дана жүк ташуучу вагон сатылып алынды. 20 чакырым рельс жана 20 миң темир бетон шпалдар алынды. 10 чакырымдан ашуун жаңы рельстер, 12 чакырым темир бетон шпалдар орнотулду. Кытай-Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун техникалык экономикалык негиздемеси даярдалууда. Жаңы темир жол коридору түштүк чыгыш, Батыш Азия жана жакынкы чыгыштын рыноктарына жол ачат. Эл аралык кызматташууга өзгөчө көңүл бурулуп, өнөктөштөр менен меморандумдарга кол коюлду. Чолпон Ата шаарында Азия Тынч океан өлкөлөрүнүн темир жол башчыларынын жыйыны өткөрүлүп, бир катар чечимдер кабыл алынды. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Афганистан мультимедиалык коридору аркылуу товарларды жеткирүү иштери башталды. Ички каттамдар үчүн арналган эксперименталдык модернизацияланган вагондор ишке кирди. Биздин Кыргызстан, биздин Кыргыз темир жолу.